Парламенттик шайлоого аттанган саясий атаандаштардын жаңы форматтагы теледебаттары Кыргызстанда биринчи жолу сунушталды. Коомдук телерадио корпорациясы теледебаттарды уюштурууда кетирилген кемчиликтерди жокко чыгаруу жана телекөрүүчүлөрдүн кызыкчылыктарына кененирээк камтуу аракетин көрдү. Буга чейин жарыш сөзгө чыккан талапкерлер элге сиңип калган форматта же күнүнө 3 партиянын өкүлдөрү менен чыгып сүйлөп келген болчу. Телекөрүүчүлөргө өнүккөн Европа мамлекеттеринде кеңири колдонулган вариант сунушталды. Ага ылайык 14 партиянын бардык өкүлдөрү телекөрүүчүлөр үчүн түз эфирде толук кандуу жооп берүүгө мүмкүнчүлүк алды. Шерин Асанакунова теманы улантат. Эмне үчүн ушул партия жана жакынкы 5 жылда алар кантип Кыргызстанды гүлдөтө алат? Ушул суроолорго жооп берүүгө бир жумадан бери партиялар аракет кылып жатат. КТРК бардыгына бирдей шарт түзүп берди. Элдин мүддөсүнө туура келген ачык суроолорду берип, конкреттүү жооп алуу бул жолку дебаттарды даярдоодо башкы максат болду деп канал жетекчиси белгилеп кетти. Кандидаттардын ниеттерин ачканга, ошол эклердин программалары чынында эле ишке ашылабы, ашпайбы, алардын буга чейин жүрүм туруму жөнүндө, алардын элге болгон кайсы жагы кызыктуу болот, ошол экинин баарын чагылдырганга аракет кылдык. Бул бир формат, бир түрдө формат. Экинчи формат бул жалаң гана программа жөнүндө. Булар бийликке келсе, булар шайланса, кандай кылып өздөрүнүн программасын ишке ашыратына ошол жөнүндө болду. Экиге бөлдүк. Албетте, жогорку деңгээлде дебаттарды чагылдыруу үчүн заманбап техника, жабдуулар менен камсыз кылуу керек эле. Быйылкы дебат жөнүндө айта кетсем, бул дебатка көп убакыт бою даярдандык, жайында эле баштаганбыз. Азыркы биз тартып аткан студияда жаңы жасалды. Мурун концерттик студия болсо, азыр көрүп атасыздар, чоң студия болуп, ичиндегилердин баары алынып жаңы жасалды. Ошого жараша эле техникабыз дагы HD форматта тартылды. Студиябыз, режиссердук пульт, үн жазуучу пульттун баары жаңы которулган. Студиябыз монитордон баштап бүт баардыгы жаңы. Суроолордун топтомун түзүү дагы өзгөчө сыр катары купуя сакталды, дейт дебаттардын алып баруучусу Алмаз Касымалиев. Партияларга кандайдыр бир жолдор менен маалыматтар кетип калбашы үчүн алдын ала даярдык көрүлгөн. Биз эфирге кирип баратканда, жарым саат калганда же 15 мүнөт калганда ошол акыркы сценарийдин варианты биздин колубузга тийип атты да. Анан экинчи жагы ошол суроолорду узатканда дагы ар бир талапкерге жасалган мамилеге дагы көңүл бурганга аракет кылдык. Себеби бирөөнө күлүп берип, бирөөнө кабагыңызды түйүп берип, же болбосо бирөөнө ашыкча чукулаган суроолор дагы берген жокпуз. Бардыгына бирдей мамиле кылганга аракет кылдык. Телекөрүүчүлөрдөн жана интернет колдонуучулардан өзгөчө көп суроолор келди. Жалпы 9000ге жакын суроо келип түштү. Алардын ичинен эң көп берилген жана көрүүчүлөр буга чейин жооп ала албаган суроолор колдонулду. Ал эми талапкерлердин жообу кээ бир эксперттерге жага берген жок. Себеби көпчүлүгү мындай дебаттарда сүйлөөгө даярдыгын, начардыгын, аудиторияны өзүнө тарта албагандыгын көрсөтүштү. Ар бир партияга бирдей эле шарттар түзүлүптүр. Эч кандай нааразычылыктар биздин бышка түшкөн жок. Бирок өзү ошо дебаттарда кайталап эле жүрүштү да, бирөөнү жана биздин улуттук өнүгүш стратегиянын бир фрагменттерин тартып алып эле ошолорду кайталашты, же бирөөнү критикалап эле айтышты. Мандумаров менен Текебаевдин өзүнүн жана анча-мынча дискуссия өтүп кеткени, бирок ал деле жана менчик кандай десем, персональный уровеньде кетип калышты да. Сиз мындай конституцияны жаздыңар, Серти Бакиевдин куйруктары болдуңар деп, ошол деңгээлде өтүп кетти да. Жаңы форматтагы теледебаттар өтө кызыктуу өттү. Партиялар өздөрүнүн платформасы тууралуу толук айтканга убакыт жетишпесе дагы, эң негизги ойлорун элге жеткире айтып калуу аракеттерин кылышты. Шерин Асанакунова, Аскар Улан уулу, Коомдук биринчи канал.